Ne degenleri de ойлоп табатат. Акмакчылыкты жок дегенде кош деп даже мына капырларды кош капыр эмес, христиан динидегилер деле эскерүү кылат го. Бул адам мындай өмүр сүргөн, мындай элге эмгеги сиңген, мындай жакшы жүргөн, таза жүргөн, акыл назат айткан деп эскерүү менен анан барып көмөт да. Өлгөнүн эле күтүп тургансыз эле өлөлөктү эле караңгысына ысыгы менен барып эле көмсөң жаткан жерде топуракты жылытып жатсын деп. Денеси муштаганча үшүбөй. Акмакчылыкты. Ошо бул апа туура айтып атат да. Кош деп калат да. Жок дегенде жесири күн-түнү иле бербесин деп, бала чакасы иле бербесин деп ошо мүрзөнүн топурагын алып келип жалатат. Жытатат. Жесирге, балдарга. Түңүлүп калсын деп. Мына адамдын ызаты болгондон кийин ошол мүрзөнүн даже мынча топурагы дагы ошонун барго касиети бар уже. Мына өлүктү зат менен көмүш керек да. Ооба. Макул эме, кырсык болсун, жаш болсун, башка болсун эме аксакал болуп жашасаң, бала баксаң, небере баксаң, жана аксакал кемпир айткандай. Сенин жок дегенде арттырар бир аркаңда бала чагаңда бар да, үй жай бар. Аларды тиги бу билим бергенсиң, окуткансың, окуткансың, балдарың ызат кылып көмүп койсо, сенин бир жылкынган элдерине кем кетеби башка элдер? Келген киши ачка ар бир областтан келсе, ачка келип алып, ачка кетиш керекпи? Ызаты да курсагын тогузуп коюшуң керек да. Жокчулук учурда дагы дерсе. Жокчулук согуштун учурунда деле кара кагаз келгенде айыл чогулуп, бир эчки таап, ошону союп ызатын кылган. Кара кагазга Куран окулган. Анан эмне дегенде ушу? Анан эле мынакей мал союлду, нан бышты, борсок бышты. Бир борсок же бир кесим этти талагыргы түргөн күн көрүп, ысарап, каяктуу ысарап. Аны эл журт жейт, бала чака жейт, кошуну колуң жейт, ар бир жерде эскерип, ушундай адам өттү эле деп Куран окулат. Анын кеткен жанына сооп болсо экен дейт. Тарткан азабы жеңил болсо экен дейт. Эскерип турат, баланча адам бул дүйнөдөн өттү дейт. Караңгыда ысыгы менен апарып көмүп койсоң, өлгөндө эле кошуна да билбей калбай, анда эмне адам сапатынан кетип калабыз. Адамды кызат дегенден алыстатып атпайбы? Жакшынакай кылып келген киши сага ызат менен келип атат, көңүл айтканы келип атат, көңүлүң улаганы келип атат. Макул, ислам менен аралаштырбаган адамдык сапатыбызды деле бүткө сактабайлыбы? Илгерки замандарда тиги бөлөк мамлекеттерде, улуу жолдо, улуу сапарда, улуу согуштарда өлгөн кишинин башын деле сөөгүн алып келип койгон, баарын денесин баарын ташып келбесе. Ошондо деле Куран окулуп ызаты кылынган. Баатырлардын өлгөн атынын башын деле алып келип көмгөн киши эмес. Бул дүйнөдө өлгөнүбүзгө ызат кыла албай каласың. Кош айта албай каласың. Канча окуя болуп атат. Кече күнү уксаң, эртеси күнү батага барсаң, сөөк жок, же ыйлаган киши жок, же тигилген бозу жок, же эскерүү жок, же коштошоюн десең, эмне өлгөнүнчө шашып турсуңбу? Кутула албай шашып атсың. Ысыгы менен көмүп коет. Ысыгы менен көмүп койгондон кийин жаткан жериң сысыңды жылытып алып жатасың. Канча жолу окуя болгон 60-жылдарда. Тиги эрте коюлган мүрзөлөр кокусунан казылып калса, ошон тырмап кайра тирилип, клинический смерть деген болот. Аны тырмап мүрзөсүнүн ичин айла жок өлүп калган, көмүлүп калган тирүүндө эле. Денеси муштагандан кийин коет да. Анан ислам десе эле келип эле адам баласынын баардыгын эле тияка бияка келип адаштырып эле. Асем агым көп анан. Ошон үчүн ар нерсени өзүнүн ретине жөн койду. Ысарап эмес, колунан келгени уй соет, колунан келгени бей соет. Ал деген жок дегенде ошол аксакалдардын ызаты жаш баларды баары эле кайгырып эле анын шөкөт деле кылбайт. Аксакалдар бул дүйнөдөн өткөндөн кийин жок дегенде
7 областтан 7 кишиден 47 киши 49 киши келет. Ya. Алар міне келіп алып міне босталағы өкірөп. Алар келіп алып кимге көңіл айтады? Аға туған бардығы әлі тұрбайды. Зат болғаннан тұрбайды. Үйінде тилегіне кетеді. Же үйіне барып қайғырып Құран оқиды. Ой, бір күн, 2 күн заты қылынады да, бозы көтеріледі, аза күтіледі, қошақ айтылады, анын басқан тұрған айтылады, жақсы адамды сапаттар айтылады. Құран бағыштап, алақан жайып, сол тиісе екен дейді. Ошол даамдын, ошол ниеттин, кылган адамдык сапатын көңүл сурап келген адамга да өмүр тиленет. Кайтыш болгон кишиге сооп тиленет. Тиги жайында тартар азаган жеңилдиги жаннаттан бейиштен орун берилсе экен деп тилек кылып бата кылат. Адамдык мамилебизди жоготпой жакшынакай жашабайлы. Жакшынакай өлбөйлү.